улуттун сезимин козгоп, ар намысын келтирип, пастыктан бийиктикке, арамдыктан аруулукка, бөлүнүүдөн биримдикке үндөп, улуттун уңгусу болгон мамлекеттик тилге, дилибизге жана маданиятка кошкон зор салымы үчүн институт жамааты бул иш-чараны өткөрүүгө акын Шайлообек Дүйшеевди тандап алган. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө, аны эң бай тил катары колдонууда акындын эмгеги тоодой. Турмушка, жашоого, үй бүлөсүнө деги эле эртеңки бүрсүгүнкү кыргыздын келечегине кайдыгер караган кишилер ошо кайдыгерликти окуп, эсиңе келди, окуп, эсине келип, мына ошол биз дагы эчтек байке болгубуз келбейт, биз да Дардаңбай болгубуз келбейт. Биз деген ошол Шайлообек Дүйшеев айткандай бийиктикти багындырган кыргыз элинин кулундары бололу деген бир чоң уран чакырыктарды биз ушул Шайлообек Дүйшеев агайыбыздын ырлары аркылуу өзүбүзгө сиңирип, ошол аркылуу биз момундай кыргыз тилди так сүйлөсөк, Дүйшеевдин ырларын так окуган болсок, демек бизге Шайлообек Дүйшеевдин кыргыз тилине салым кошкон ролу өтө чоң. Ал эми анын чукугандай сөз тапкан, караңгыда көз тапкан, куюлушкан ыр саптарынын, ар намысыңды ойготкон патриот чыгармаларынын жаралышын акын дал ушул эне тилибиздин абдан бай экендиги жана андагы сөздөрдү туура колдоно билүү менен байланыштырат. Биздин кыргыздын тили өлгүдөй бай тил, абдан бай тил. Мунун кереметин билбей жүрбөйбүзбү? Ошол тилди канчалык жакшы билсең, анан бул китеп дагы ошончолук жакшы болот. Себеби китептин тили кайсы тилде сүйлөсө, ошол тилдин керемети, касиети ошол китепте болот. Ошо угулуп окуганда, ошол көзүңө элестеп турат ошол. Ошондой бере алсаң, биздин тилдин касиети чоң. Акындын мазмундуу ырлары менен тааныш болуп, аларды окуп гана жүргөн студенттер үчүн аны менен жолугушуу, баарлашуу кызыктуу болду. Чыгармачылыгын андан да тереңирээк билүүгө бул кече шарт түздү. Бүгүн агай менен жакындан көрүшүп, ырларын угуп, анын балалык кезиндеги жашоо турмушундагы тагдырындагы оор жеңил өйдө ылдыйларын билгенде дагы так гана жанынан реалдуу түрдө көрүп отурабыз. Бул деген студенттер үчүн абдан чоң стимул болот окуушка, андан ары чыгармачыл жаштарга чыгармачылыгын өркүндөтүүгө жакшы бир үлгү боло турган поэзия кечеси болуп турат. Шайлообек Дүйшеев жөн гана акын эмес, ал популист, новатор, сүрөткер жана улутчул акын. Анын чыгармаларынын маани маңызы, терең мазмуну элибиздин жан дүйнөсүн козгоп, ар дайым мекенчил болууга чакырып турат. Ал эми ар кандай терс көрүнүштөрдү таамай айтып, аны сындаган чыгармалары уятсыздардын көзүн ачып, намыстуу болууга чакырат. Мына ушундай өзгөчөлүгү менен акындын ырлары окурмандардын терең катмарына сиңип кеткен. Кыргызстан маданият гезитинин башкы редактору Нурал Капаровдун бул киши жөнүндө аябай таасын айткан сөздөрү бар да. Анда мынтип айтат, бул кишини дейт сыртынан көргөндө жөнөкөй карапайым болгону менен дейт, өзүнүн ички түзүлүшү дейт, аябай татаал киши дейт. Бул дейт катылган катыгын берген дейт. Эгер ал жетпесе сөз менен сойгон киши дейт. Эч качан бирөөнүн астына жөндөн жөн эле мындай өзүнүн бийлигине же болбосо мансабына баш ийип, ошонун сөзүнө, ошо тарап болуп, ошонун талабын талашкан киши эмес дейт. Шайлообек Дүйшеев өзүн таланттуу акын гана эмес, чебер прозаик катары да көрсөтө алды. Анын жарык көргөн Агындылар китеби окурмандардын китеп текчесинен орун алып, популярдуу болуп калды. Акыркы кездерде мына жазган Агындылар чыгармасы биздин коомдогу болуп жаткан ар кандай оош кыйыш маселелерди, проблемаларды түздөн түз көргөзгөн, элдин сөзү менен айткан чыгарма болуп, элдин жүрөгүнөн таанылып турат да. Ар дайым изденүүдө жана аракетте жүргөн акын алдыда да чыгарма жараттуу түйшүгүндө экендигин билдирет. Окурмандар үчүн дагы бир маанилүү жана сүймөнчүктүү чыгарма тартууласам дейт. Манас эпосунда Кошой менен Жолойдонун күрөшү, мен ошону бир топ күчөтүп, иштеп, толуктап бүтүп калдым. Буюрса, сүрөтүн Таалай Курманов деген эл сүрөтчүсү бар, мыкты. Жалаң Манасты тартып келген сүрөтчү, ошол азыр иштеп атат. Ошол тартып бүткөндөн кийин анан буюрса, мүмкүн жылдын аягында бүтүп калабы, же эмдиги жылы бүтүп калабы, бир жакшы альбом китеп чыгаралы деп атабыз. Сүрөт менен коштолгон. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган, кан болсо да кыргыздын баласы эмес деп жатат акын. Андыктан эне тилибизди кордобой, коргоп, өнүктүрүү менен талантты бийик инсандарыбызды көзүнүн тирүүсүндө урматтап, аны баалай билсек болгону. Клара Кудайбергенова, Азат Султангазиев, Куш кабар.